Бирөөгө катуу айткандан чочуп калдым. Бирөөгө катуу сүйлөп койсом эле ал өлүп калчу болду, же туугандары өлчү болду. Мисалы, акыркы 3 жыл баягы чоң капыр Камчы Көлбаев жөнүндө тилдеп катуу айта бердим эле. Акыры аны өлтүрүп тынышты. Далилдери интернетте жайнап турат. Акыркы 3 жыл ага каршы сүйлөгөн. Баарыңар оозуңар ачып коркуп отургансыздар анан. Коркуп оза салып отурган менин жаңы сүйлөгөн Кыргызстанда. Муну эч ким тана албайсыңар. Интернет деген чоң архив турат. Толтура турат жерде. Акыркы 3 жыл аны тирүү кезинде сүйлөгөн. Акыры аны өлтүрүп тынышты. Андан кийинки чоң капыр мушрик. Арслан Алай тирүү кезинде айтчымын. Бул эмне? Өзүн кудаймын деп чоң ширк келтирип атат. Биликпейм, буга эмне унчукпайт? Камабайбы? Деп 2 жол сөйлөдүм эле видеодон былтыр. Камап салышты эле ал асын өлбөш жактан. Мындан 8 жыл мурда Атамбаевдин заманында ГКМБ мени келип камачуда астыңкы этажда жашаган бир орус мага душмандашып жүрчү. Жүгүрүп келип табалаган. Ушуну көрмөксүң деп. Орус бир. Кетип баратып аны акыры өлөсүң, сени Аллах өлтүрсүн деп кеткен. ГКМ сотрудниктери калпайттырбайт. Кийин жарым жыл отуруп ГКМда чыгып келсем уже өлүп калыптыр. Оор эле өлүп калыптыр. Мына уже 3 киши өлдү. Мен тилин тийип. Ал эми жакын арада чукуларда деле болсо 15 күн мурда даже могу TikTok'то видеомду көрүп койгула. 130 000 киши көрүптүр просмотр. Ошондон билесиңер ким жөнүндө сөз болуп атканын. Бир блогер кыз, атактуу эле блогер кыз. Мага тиешип өзүнүн сайында эле тиешпегиң деп катуу сүйлөп койгом. Андан көзү байлан бир тууган агасын өлтүрүп кетиштир. Азыр кара жамынып, кан жутуп ыйлап отурат. Экинчи блогер болоюм деп сүйлөнүп отурат дейт. Ошондуктан бирөөгө катуу сүйлөгөндөн да чочуп калдым өзүм дагы. Илгери кыргыздар айткандай, тилимде мөөр бар окшойт. Ушунака. $4,500 чогулду. Буюрса да $35,500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга ыйксан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20-ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 7084 эми номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч. Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосом, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыйксан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Саламатсыңарбы, урматтуу туугандар, достор. Нарын областына караштуу Нарын районунун Аккай деген айылына кичимекениме келгем. Кичимекениме келип чоң жакшы жетишкендиктер болуптур. Ошо мамлекет башчыларыбызга бардык ошого колго кошулган баарына ыраазычылык билдиребиз. Айылыбызга кичинекей ушундай фап салынды. Мындай болгон эмес. Мурда бизде фап болгон эмес. Үйдүк айылдарга жол жеткен болчу. Андан сырткары таза суу кирди айылыбызга. Ар бир үйдө дайым буюрса таза суу кирип чыгып калды. Анан
Эми мурда кандай сууда ишчи элек ошону көрсөтөйүн. Азыр мурда могу жактагы тети булактан суу ичебиз. Татары. Тети булактан суу ичебиз. Жактан малын сугарчу, биз да суу алчубуз. Ушинтип жан жагында маяк баткак болуп калат эле. Ушинтип чыпчың койгон. Ошентип андан сырткары канал айылга келчү канал дагы толук оңдолуп түзөлүп жаңы ошондо ачылыш болду. Ошо менен кичи мекенинде 3 чоң жетишкендик. Ошо менен бөлүшүп коеюн дедим, баары эле жакта ачылуу болуп атат, анан мен дагы бул жакта кичине көрсөтүп кетейин деп чечтим. Сиздерге рахмат дагы бир жолу. Мына бул айылдын кубанычында чек жок. Эми фалбыз бар. Эми жеңелерибиз Кыдыршаевичтин миллион сомун уккандан кийин баары эле айылда төрөйбүз условия бар деп баары сүйүнүп атат. Рахмат баарыңарга. Чуагажы алымыбыз чуагажы жөнүндө айтканда мен ар дайым ушул жашай берем да. Каерде сүйлөшпөйлү чуагажы боюнча үйдө болобу, көчөдө болобу, башка жерде болобу, мечитте болобу, ушу чуагажы жөнүндө биз жашай беребиз. Себеби дегенде чуагажы биздин жүрөгүбүзгө ушунчалык отуруп калган экен. Биздин жүрөгүбүзгө, элибиздин, журтубуздун жүрөгүнө ушунчалык отуруп калган экен. Алым чуагажы бул жөн эле диний ишмер эмес, жөн эле диний жактан илимпоз, илимий алым эмес. Бул коомубуздагы бардык оң жана терс көрүнүштөргө акыйкат сөзүн айтып турган, ошол сөздөн кайтпаган, эч качан акыйкаттуулуктан кайтпаган, ар дайым кандай адам болсо дагы бетине сүйлөп, ачык айтып, ак сүйлөгөн ушундай инсаныбыз болгон. Номері жоқ, жана ошондой тайгыроктор. Машина качан келди? Каяктан? Качан келди эле машина? Ошо чыккан бойдон эле тайрукасын сыйрап эле чыккансыз, э? Мына азыркы учурда 20 000 сомго жана ошондой эле номери жок, просрочный болгон. Ошол тайруканы сыйрабай жүргөн.